Достор, азыр ар бир жумушту кылган адамдарды публикага чыгарып атат. Публикадан аны көрсөң, аябай эле оңой. Как будто базарга түшүп 1 килограмм курт алып келип, аны 10 сом алып келип 100 сом сатып жүргөндөй болуп эле аябай жумуш жеңил көрүнүп, ар бир адам ошо көргөнүн кылган аракет кылып атат. Ушул жерде мен жаш бизнести жаңы баштаган же болбосо мынакей бир өнөрдү үйрөнүп баштаган адамдарга мен көп жылдан бери ушу бизнесте жүргөн адам катары эми ар түрдүү ситуациялар болгон, жок күндөр болгон, банкрот болгон күндөр болгон, жакшы акча түшкөн күндөр дагы болгон. Ошонун итоговый бир отчет катары мен жаштар утулбасын, убактысынан, акчасынан дегенде бир сунуш же болбосо бир кандай десем мен өзүмдүн жеке опытымды балдай жаштарга бөлүшүп коеюн. Кандай бизнес кылайын деп өтө көп адам ойлонот, эмнеге токтолушту билбей кыйналат. Эң биринчи, сиз эң жакшы түшүнгөн жумушту кылганыңыз жакшы. Себеби ал нерсени сиз жакшы түшүнөсүз, жакшы билесиз, кайсыл жерде, кайсыл убакытта, кайсыл жака буруш керек экенин жакшы билесиз. Ошол жумушту аткарганыңыз жакшы. Андан кийин эң биринчи, эң минималиден, эң эле жок жерден баштаган жакшы. Мисалы, определенный бир чоң карыз алып алып, же ортого бирөөнү шерик кылып салып алып, же дагы бир кийилтейген местаны алып алып эмес. Кичинекей местадан, кичинекей акчадан, шерик жок, өзүңүз бардыгын аткарып, бардык жеринде өзүңүз туруп, ошонун жоон териңиз менен сезип, ар бир кыйынчылыктарын өзүңүз аткарып үйрөнүшүңүздү мен сунуштайт элем. Себеби бирөөлөр азыр Кытайдан бир нерсе алып келип сатып атат, мисалы да. Эми электромобиль дейсизби, дагы башка толуптура буюм бар. Мынтип карасаң эле бир фура алып келди, карасаң 20 та жыйылып турат, ар биринин акчасын эсептесең мындай. Мынтип карасаң сенде ушунча акча бар, Кытайга заказ бердиң, дал ошол моделди ошентип фура менен жүктөп келдиң, анга бир 10 000 долларга жол кире төлөдүң, оформление кылдың, башка кылдың, короче. Сен сата албайсың. Сен сата албайсың, эмнеге дегенде сен аны түшүнбөйсүң да. Аны алып келип жүргөн адамдар ал нерсени аябай жакшы түшүнөт. Ал кимдер алат, канча убакытта сатылып бүтөт, ал акча качан өзүн актап бүтөт, качан ал бузулуп калат, техподдержкасын ким карап берет, аларды ким ал жактан жүктөйт, жолдо бир нерсе болсо ким жооп берет, келгенде ким аларды оформление кылат, ким аларды ар бир кардар менен сүйлөшөт, алар баарын системага коюп алган да. Ошол нерселерди түшүнбөй эле сүрөткө карап иш кыла беришет да. Эми рисковать эткен бутка турат, рисковать эткен бутка турат. Туура рисковать этсе да. Туура рисковать этсе. Мисалы, жерди казсаң суу чыгат, кудук болот деп эле барып чөлдү каза берген менен ал жерден суу чыкпайт. Суу чыга турган жерди ылгап, атайын маалыматын алып, кайсыл жер сууга жакын, кайсыл жерлерде суу бар, жок, тактап туруп казсаңыз, ошонча метрден так даана суу чыгат, мээнетиңиз актайт. Эгер жерди казсаң суу чыгат деп эле чөлдү каза берсең, чөлдү каза албайсың биринчиден. Казсаң кайра көчүп түшө берет. Ал жерди паланча километр казып кире албайсың сен. Дал ошондой нерселерди илимин алып туруп рисковать эткен жакшы болот. Мен дегеним бирөөнүн алтындай болгон жашоолорун көрүп алып, бирөөнүн публикага чыгып, бүгүн биз оборотубуз мынчага чыктык десе, ошонун ишин баштап кетип, бирөө кафени мактап келсе, кафени баштап кетип, бирөө медицинаны баштаса, медицина аппарат сатып кетип, бирөө машина сатып, андай кылбаңыздар. Өзүңүздөрдүн өтө жакшы түшүнгөн профессияңызды өнүктүргөнгө аракет кылыңыздар. Өзүңүз жакшы көргөн кесип тандап алып, ошондун маалымат топтоп, окуп, ошону көбүрөөк информация топтоп, анан кичинекей акча менен алып келип сатып көрүп, анан дагы кичине көбүрөөк акча менен, дагы көбүрөөк акча менен анан местаны кичинекей алып, чоңойтуп отуруп, чоңойгон бул эң безопасный жана эң оңой жолу. Ошол себептен башка бирөөлөрдүн укмуштай болгон результаттарына караган бул жардам бербейт. Туура мотивация бериши мүмкүн, туура сага энергия бериши мүмкүн. Сен эгер ошо сенин коллегаң болсо, сага бир энергия сартуулап, сени дагы ошондой жолго, мен дагы ошондой болом деп, ал адамдын кылган жумушун туура көрүп, ал ошону кандай кылып атат экен деп изденсең бул жакшы. Бирок көрдүң, тупо эле ошону баштап, сүрөтүнө карап туруп жумуш баштаган, бул банкротко алып барат. Ошол себептен ар бириңиздер өзүңүздөр жакшы көргөн кесип тандап алып, ошол кесипти өнүктүргөнгө, өстүргөнгө, анан ошонго аз болсо дагы акча салганга
кызыктар болгула, ошол жакшы өнүгөт, жакшы өсөт. Бир нерсенин эксперти болгон азыркы замандын эң популярный мындай инструменти болуп атат. Эмнеге дегенде, бир нерсенин мыкты адиси болсоңуз, кандайдыр бир кесип болобу, кандайдыр бир товар болобу, эгер ал сизди мыкты билсеңиз, ал сиз аны алып келип толук түрдө сата аласыз. Ал нерсени толук түрдө саткан нерсеңизди иштетип бере аласыз. Анын биздеги бааларын жакшы билесиз. Жана ал жактан алганда актайбы актабайбы жакшы билесиз. Мына ошондо мыкты сиз ишкер болосуз. Анан кийин башка бирөөнүн бизнесин, мисалы бирөө продуктовый ачса, жанына ошондой ремонт кылып, ошондой полка кылып, ошондой товар алып келип жайып, ичинде урда турбай эле отурсаңыз, сизде иш болбойт. Ошондой бир секреттерин жакшы билип алып туруп иш кылсаңыздар жакшы болот. Анан кийин көп адамдар азыр мен Россияга барып акча чогултуп анан кийин бизнес кылам. Ошентип өзүңүздөр алдабаңыздар. Бизнес башташ үчүн акча деле керек эмес. Бизнес башташ үчүн мындай эмне керек десе, бизнес башташ үчүн ошол нерсе жөнүндө өтө грамотный маалымат болуш керек. Ал сиз маалыматыңыз жок, Россиядан акча алып келдиңиз, сизде дагы деле маалымат жок. Маалымат кайрадан эле топтойсуз. Азыр акча өтө көп адамда бар, маалымат жок, ошон үчүн бизнес кылбайт. Эгер сиз бир нерсенин мыкты эксперт болсоңуз, сиз менен чогуу бизнес кылам деген адамдар өтө көп. Алардын акчасы менен экөөңүздөр шерик болуп бизнес кылсаңыздар болот. Ошол себептен бир кесип же бир буюм тандап, ошонун экспортуна айланып, ошо менен бизнес кылсаңыздар, жана өтө минималдый жол менен баштасаңыздар, бул эң мыкты жол. Өзүңүздүн жумушуңузду таштап, токтотуп коюп, башка жумушка өтүп кеткенди токтойлу. Өзүң жумушуң кылып атып эле, бул нерсени изилдеп, толук изилдеп бүткөндө, анан кийин бул жактан уруксат сурап, ошо уруксат алган убакытта буну жакшылап көңүл буруп, практиковать этип, теория кылып туруп, анан кийин ошол кандайдыр бир акча табып, ал акча инвестор болуп калат, башка болуп калат, адал жол менен таап акча салсаңыздар, ошондо ал бизнес жакшы стерлейт. Азыр Кытай дүйнө жүзүн камсыздап атат. Кытайдан эмне алып келип сатсаңыз деле азыр иш кылсаңыз болот. Мына стол, мен сизге азыр мына эки столду айтып берем. Мына стол 4800 алынган, 2800 алынган. Көрүнүшү бирдей, бирок материал эки башкача материал колдонулган. Сборкасы дагы эки башка. Бул материалдын тыгыздыгы, жумшактыгы экөө эки башка. Кытайдан ушул столду мыкты билгендер 4800 алып келип саткан, билбегендер 2800 алып келип саткан. Көрүнүшү бирдей, мен алдында турган үчүн, экөөнү бир убакытта кармаган үчүн мен ылгап атам. Мына ушундай ар бир товарды эгер ылгасаңыз, сеники эмне үчүн кымбат дегенде, менин товарым бул жеринде мындай коюлган, бул жеринде мындай коюлган, сапат чогулган, гарантия беребиз, ошон үчүн мындай деп бул айта алат. Ошон үчүн бунун товарын 4800 болсо дагы биз алганбыз. Бул нерсени болсо бизге буну мыкты деп саткан, бирок бул мыкты чыкпай калган. Мына ушундай бир маалыматы жок болуп саткандардан экинчи эч ким албайт. Маалыматты мыкты билип саткандардан кийин ушундай керек болсо кайра биз барып ушулардан алабыз. Мына ушунга окшош бир нерсенин экспорты бул эч качан аты өчүп кетпейт. Анын бизнеси күндөн күнгө аздан болсо да өнүгүүнүн жолунда болот. Бир күн келип ал компания аябай чоң компанияга айланат. Анан кийин мен документ түшүнбөйм, мен тил билбейм, башка андай-мындай. Азыр тил билиштин деле, документацияны түшүнүштүн деле, же андан башка медианы түшүнүштүн деле кереги жок. Азыр ошол ар бир нерсени түшүнгөн өзүнүн мыкты адистери бар. Эгер акчаны туура бөлүштүрө алсаңыз, ошол нерсени туура направленияда, өзүңүздүн направленияңыз туура болсо, сизге сөзсүз түрдө акчаңызга керектүү адистер чыгат. Главное сиздин направленияңыз, сиздин ошо энергияңызды туура жакка жумшашыңыз керек. Тактап айтканда, ошол муну изилдеп, толук илимин алып, ошол нерсени анан алып келип туруп, Кыргызстанда рыноктон арзаныраак алып келип, Кыргызстанда рынокто бирок доставкалар менен, бат жеткирүү менен, башка конкуренттериңизге салыштырмалуу кандайдыр бир плюстар менен, бирок ошондой эле акчада сатып койсоңуз болот. Андыктан кичинекей ишкерлерге ийгилик, буйруса чогуу өнүгөбүз, өсөбүз, баардыгыбыз буйруса Кыргызстанды өнүктүрүп өстүрөбүз.
бизнес боюнча дагы да бир кандайдыр бир маалымат керек болсо комментарий жазыңыздар, биз силерге дагы да кошумча пайдалуу видеолор тартканы биз дайым даярбыз. Ассаламу алейкум.